Саламатсыңарбы? Мен Вилтрейд компаниясынан бир жума мурун аппарат алдым эле, ушул аппаратты Кудайым буйруса жакшы. Көрсөм энди светим слабый болуп тартпай аткан экен. Балдар келип, бүгүнкү иштетип, жакшы кабелден кошуп беришти. Мени ушул менен эмне айткым келет? Компания серьезная, балдар жоопкерчиликтүү, аябай мыкты балдар иштешет экен, мыкты компания экен. И аппарат тоже өзү дагы ушунчалык эми муну сөз менен айтып жеткизе албайсың да. Иштеген жөнү өзүнөн өзүнчө эле бир эме кыргызчасын, орусчасы удовольствие да өзүнчө элечи. Ассаламу алейкум, Вилтрейд компаниясынын кардарлары. Бүгүн биз мороженый аппаратты кандай кошуш керек, ошону түшүндүрүп кетели деп атабыз. Эң биринчи эле бизге ушундай госстандарт менен кабель керек. Ондай многожилка эмес, монолит деп коет мунучу. 2ге 2,5 сечениясы. Мондай жакшы качественный розетка керек, анан мондай вилка керек. Жөнөкөй розетка жана вилкаларга караганда айырмасы бул киловатты көбүрөөк көтөрөт да. Мороженый аппарат 2 киловатт, примерно запас менен 3 киловатт көтөрө тургандай мындай кабель ылайыкташ керек да. Үйгө деген жакшы эле ток келет, көп эле жердечи. Счетчикке жакшы эле келет, 220 ток келет. Счетчиктен чыкканда эле баягы биздин начар кабелдерден ток өтпөй калат дагы, аппарат иштегенде 180ге чейин, 160га чейин түшүп кетет да. Ошонун устранить этиш үчүн, ошибканы устранить этиш үчүн ушундай колдонгон жакшы да. Мына могул кабелдин айырмасы бар, жана биз көрсөтүп аткан кабелден айырмасы бул многожильный болуп атпайбы? Удлинителге бекитип атканда башы деген бурамасы көп жиласын үзүп коет да. Ошону менен бунун деген өткөрө турган мүмкүнчүлүгү азайып кетет. Бул 2,5 квадрат болсо 2,5дан азайып кетет да сечениясычы. Анан биз кече күнү ушундай кабель менен мондай результатка жеткен эмеспиз да. Кече күнү 190, 180 эле чыгып аткан. Бүгүн өзүнүн үйдүн эле вольту ушул 203 вольт келип атат да. Бул жака 203төн 210го чейин берип атат. Негизи мороженый аппарат 190дон өйдө жакшы иштеп берет да. Өзү эң жакшысы 220 вольт чыгарганы жакшы. Анан стабилизатор алып атканда да стабилизатордун жакшысын алыш керек, көбүрөөк киловаттын алыш керек да. Азыр сиздерге могу мороженый аппарат деген жакшылап установка кылгандан кийинки результатын көргөзөбүз. Азыр куюп көргөзөбүз кандай катырганын. Кана. Бул микс ортосу чыгарып атат да. Бул тоңгону да жакшы тоңду монуку. Мына көрдүңөр.